Армысыздарбы, ардактуу кесиптештер. Бүгүнкү бүткүл дүйнөлүк эне тил майрамы менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Ар бир элге тилден өткөн ыйык, тилден өткөн бийик нерсе жок. Ар бир улуттун өз эне тилинин бай тарыхы, көөнөмөс мурасы бар. Ал мурастар көөнө тарыхыбызды байырлаган, байыркы элдин баскан жолу, калтырган изи менен байланыштуу. Дегеним, ар кандай иш-чара болбосун, кандай гана даталуу күндөр болбосун, анын пайда болуш тарыхы бар. Мына бүгүнкү ушул иш-чаранын алкагында эл аралык эне тил күнүнүн өз тарыхы, майрамдалыш себептери, дүйнөлүк тилдердин классификациялык бөлүштүрүлүшү, дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда жашаган улуттар, алардын тилдери тууралуу маалыматтар менен бүгүнкү чакан баяндамаман сиздерге сунуштап тааныштырам деп ойлоп отурам. Андыктан көңүлүбүздү слайдка турсак. Жылдын 17 ноябрында ЮНЕСКОнун генералдык конференциясы тарабынан жарыяланган 21 февраль эл аралык эне тил күнү жыл сайын 2000 жылдан бери тил жана маданият түрдүүлүгүнө жана көп тилдүүлүккө көмөк көрсөтүү максатында белгиленип келет. Бул майрамды бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү деп дагы аташат. Тилдер биздин материалдык жана мүнөрүлүк мурастарыбызды сактоонун жана өнүктүрүүнүн эң күчтүү куралы катары эсептелинет. ЮНЕСКонун изилдөөлөрү боюнча орто эсеп менен 6000ге жакын дүйнө тилдеринин жарымы жакынкы арада жоголуп кетүү коркунучунда турат. 2003 жылдын 21 февралында ЮНЕСКонун генералдык директору Каитера Массора эл аралык эне тил күнүнө мындай деп айткан экен. Эмнеге эне тил ушул тилге ушунча көңүл бөлүнүп жатат? Анткени тилдер адам баласынын ар түрдүү чыгармачылыгынын кайталангыс сүрөттөлүшүнөн турат. Баарлашуу, кабыл алуу жана ойлоодо аспабы катары тил дагы биз дүйнөнү кантип көрүп жана кечээки, бүгүнкү, эртеңки менен болгон байланышты сүрөттөп берип баяндап турганынан турат. Тилдер кокус кезигишүүлөрдүн изин ар кандай булактардан байкаган ар бир өзүнүн тарыхына таандык маалыматтарды алып жүрөт деп айткан бир эң сонун цитатасын орус тилинен которуп кыскача сиздерге тартууланып турам. Эмне үчүн 21 февралда урматтуу кесиптештер ушул залда кимдир бирөөбүздөр бүткүл дүйнөлүк тил майрамынын эмне үчүн 21 февралда майрамдалып калгандыгы тууралуу маалыматтарыңыздар бардыр деп сиздерге ушул суроону сиздерге берүүгө туура келди. Кимиңиздер билесиздер тарыхын? 21 февраль эмне үчүн бүткүл дүйнөлүк тил күнү деп аталат? Жылы Бангладеште студенттер менен көтөрүлүшкө чыгышканда алар өздөрүнүн тилин тил катары кабыл алышын талап кылып көтөрүлүшкө чыгып ошол жерде курман болушкан. Ошолордун урматына 21 февраль бүткүл дүйнөлүк тил күнү катары кабыл алынат. Туура айтасыз, рахмат. 1952 жылы ушул күнү 21 февраль Бангладеш өлкөсүнүн борборунда жаштар эне тилин мамлекеттик тил статусун алууну талап кылып, митингге чыгышып, күч органдарынын огунан көптөгөн студенттер өлүмгө учураган. Бул окуяны эскерүү максатында эне тил ар улуттун байлык экенин унутпоо үчүн ЮНЕСКО бул күндү бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү деп белгилеген. Дүйнөдө канча улут болсо, ошончо тил болот эмеспи? Ал эми көп түрлүүлүк, көп маданияттуулук өлкөнүн, дүйнөнүн байлыгы болуп эсептелет. Дүйнөдө канча улут жана тил бар?
Ушул суроону дагы сиздерге бергим келип жатат. Туура айтасыз. Көптөгөн адамдарды сандык көрсөткүчтөр кызыктырат экен, бирок канча улут бар экенин эсептесе, тизме шексиз болуп кетиши мүмкүн экен. Анын үстүнө улам жаңылар пайда болуп, кээ бирлер таап-такырда жер жүзүнөн жоголуп кетишет экен да. Эми ушуга байланыштуу кожомолдордун сандарды гана берүү мүмкүн экен. Эми бул 2019-жылдын статистикасы боюнча улуттар 2000ден 4000ге чейин дүйнө жүзүндө улуттар жашайт экен. Тилдер болсо 3000ден 6000ге чейин экен. Анын ичинде улам жоголуп, кайра жаңы пайда болгон тилдер менен толукталып жүрүп атат экен. Дүйнө тилдери тууралуу сизге кызыкпы? Анда ушул тасмага сиздердин көңүлүңүздө. Маданияттуу жана билимдүү болуунун дагы бир критерий эмес, болуну зарыл. Дүйнөнүн 12% Кытай тилинде, 5% испан тилинде, 3% англис тилинде, 3% араб тилинде, 3% хинди тилинде, 3% бенгал тилинде, 2% орус тилинде, 2% жапон тилинде, ал эми 62% өз эне тилинде сүйлөшөт. Эзелдеден өз жерине чөмдөгөн адам баласы дал ошол өз эне тилинде сүйлөп келет. Анткени түйүлдүк кезинен баштап жарык дүйнөгө келечек темиркай эң алгач энесинин үнүн, денин сезип, бакырып жерге түшөр замат эне сүтүн озанат. Эне менен эне тил бул экөө эзелдеден бери бирдей деңгээлде каралып, бирдей деңгээлде ардакталып, көкүрөггө уюп сакталып келүүдө. Бүтүндөй дүйнөнүн түргүнү да ушулардыр. Биз ата бабаларыбыздан эки куштуу ыйык мурас алып калдык. Бири ата мекенибиз Кыргызстан, экинчиси эне тилибиз. Мекен жана эне тил бир коомду улут катары кармаган жана улуттук аң сезимди өнүктүргөн эки чоң ыйык баалуулук болуп саналат. Мекенди коргоо жана аны өнүктүрүү үчүн каны жаныбызды аябай кандай кесиптен турсак, тилибизди да ар түрдүү тилдик паразиттерден коргоп өстүрүү, аны адабий тил деңгээлинен илим тили деңгээлине көтөрүү үчүн да ошондой сезим калдырып, жоопкерчилик көрсөтүү зарыл. Тилибизди жоготуп алсак, улут болуу, улут катары жашоо же көз карандысыз болуу тууралуу сөз козгоонун зарылчылыгы калбай калат. Тил бир улуттун үлгүсү. Бул көзгөгө караганыбызда ал жерден өзүбүздүн чыныгы жүзүбүздү чагылышын көрөбүз. Шейлер. Дүйнө жүзүндө ар кандай улуттар жашайт экен дагы, алардын сүйлөгөн, колдонгон тилдери ар бөлөк жоголот экен дагы. Айрымдары, мисалы үчүн биз англис тилин дүйнө жүзүнө таралды дейбиз, бирок дүйнөнүн 2% англис тилинде сүйлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ экен. Дүйнө тилдеринин тил илиминде негизинен дүйнө тилдерин төмөндөгүдөй классификациялайт экен. Индо-европалык тил, Кытай-тибеттик тил, Афро-азиялык тил, Нигер-кордофандык тил, Койсан бүлөсү, Нил-сахаралык тилдер тобу, Кавказ бүлөсү, Дравидиялык, Түндүк Америка, Түштүк Америка. Булар эки бөлүктөн турат экен. Урал, Юкагирдик, Алтайдык түрк тилдери, анын ичинен кыргыз тилдери тобу ушул Алтайдык бүлөгү тобулат экен. Чукча, Камчаттык, Палеосибир, Мияо-Яо тилдери, Австро-Азия жана Дайс бүлөсү, Австро
Полинезиялык бөлө, Инди, Тынч океандык жана Австриялык бөлө, Эскимос, Алеуттик деп ушундай бөлүнүп өткөн тилдер. Бөлүнүп анан ушул топтор боюнча ар кайсы өздөрүнүн дагы кайра ичинен өзүнчө үй-бүлөлөргө бөлүнүп келген. Кыргызстандагы улуттар жана тилдер. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамына ылайык өлкөдө жашаган ар бир этнос өзүнүн тилин сактап жана өнүктүрүүгө укуктуу. Бул тууралуу тагыраак баш мыйзамда жазылган экен, ошондон карап көрсөңүздөр болот. Учурда Кыргыз Республикасында 100дөн ашык этностор бар. Бул эми 2017 жылдын статистикасы боюнча алып караганда. 2022 жылдын статистикасына ылайык Кыргызстанда жашаган калктын эсебинде 7 миллион калк болсо, анын төмөндөгүдөй пайыздык көрсөткүчтөр менен, төмөндөгүдөй сандык көрсөткүчтөр менен ушундай калктар, этностор жашап турат экен. Тилден түбөлүктүү, тилден артык өнөр жок. Ар бир элдин тили өзүнчө улуу деп айткан экен, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов. Дагестан элинин бир көрүнүктүү, аябагандай мыкты жазуучусу ал Расул Камзатов деген. Менин Дагестаным деген 2 бөлүктөн турган китепти жазган. Ошол китепти ачып окуганыңыздарда ошол Дагестанда жашаган элдердин, кичинекей эле Дагестан өлкөсүндө жашаган элдердин канча көп түрдүү тилде сүйлөгөндүгү тууралуу аябай сонун баяндап берген жана ал чыгармасында мындай деген ырсаптары бар. Эртең тилим жоголору чын болсо, анда жакшы менин өлүп калганым. Кандай таамай айтылган сөздөр. Эгерде улутту улут кылып турган тил жоголууга учурса, анда улут болуу статусунан негизинен ар бир улут ажырайт. Докладымдын акыркы бөлүгүндө өзүмдүн калемине таандык ушул ырды окуп коюуну туура көрдүм. Эне тилим эртеңинде көмүп, эзелтинин төм бекен сактаган кыргыз деген улуу аттын артында кыргыз тилдин улуулугу даңкталган. Кылым кезип, жашап, сактап, уланып, кыйла мезгил кыйрында куралып, кымбатыңсың, ыйыгыңсың кыргыз тил, көркөмүңө, байлыгыңа турандай. Көнөрбөгөн, унут калып кетпеген, көөнө тарых байгылаган эс менен кыргызымдын кыйындыгын сезебиз. Көчмөн элдин тили турса эмбекен. Эне тилим жүрөгүмдүн кубаты, жаралгандан кан жанымдай турганы, башка тилдин баасы болбос сенчелик, жетпес сага болбос анча урматы. Жаша тилим, түбөлүккө сүйлөнгүн, тилин билбес эй адамдар үйрөнсүн, өчпө тилим, өмүрлөрдү карытып, өзүн улуңан жазбай бекен, түптөлгүн. Көңүл бурганыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем жана бүгүнкү байрамыңыздар андан ары көңүлдүү коштолсун деп кылам.